Ысык көлдө мекеним Кыргызстанды дүйнөгө таанытуу аталышындагы Ысык көл 2026 эл аралык жайкы фестиваль өттү. Балдардын жана өспүрүмдөрдүн Сейтек улуттук борбору тарабынан уюштурулган иш-чара жаш жеткинчектердин чыгармачылыгын колдоого жана эл аралык байланыштарды чыңдоого багытталган. Кыргыз Республикасынын Агартуу министрлиги менен биргеликте балдардын жана өспүрүмдөрдүн Сейтек улуттук борбору быйыл Ысык көл жээгинде республикалык деңгээлде фестиваль өттү. Бул фестивалга Ош шаарынан, Манас шаарынан жана Бишкек шаарынан балдар катышты. Балдардын жалпы саны 600дөн ашык болду. Бул фестивалга балдар өзүнүн таланттарын көрсөтө алышты. Бий боюнча, комуз, вокал, сүрөт тартуу боюнча жайкы фестиваль өттү. Кыргызстандын бардык булуң бурчуунан балдар келип өз өнөрлөрүн көрсөтүштү. Биз 27 июнда гүлгө бардык. 3 июлда гүлдөн келдик да. Ал жакта биз конкурстарга катыштык, Нептун конкурска катыштык. Ал жакта көп достор менен тааныштык. Анан ал жакта ойнодук, биз комуз менен черттик. Дискотека болду, теплоходко бардык, салют утурушту. Кандай болду? Ысык көлдө жакшы болду. Кайсы гүлдөр чектиң? Биз алтын балыкты черттик, манасты черттик, чайкаманы черттик. Мен барабанда ойногом. Иш-чаранын алкагында элдик бий, ыр, улуттук аспаптарды ойноо жана көркөм өнөрдүн ар түрдүү багыттары боюнча сынактар да өткөрүлдү. Фестиваль жаштардын мекенге болгон сүйүүсүн арттырып, элдер ортосундагы достукту бекемдөөгө өбөлгө түзүүдө. Фестивальда биздин Сейтек борборунун балдары эле эмес, бүт Кыргызстандан келген таланттуу балдар катышып келишти. Биз дагы ошол фестивалга Азем фольклордук ансамбль катышып, таланттуу балдарыбыз өзүнүн өнөрүн тартуулап, ошол жерде бир жылда, быйылкы окуу жылында кандай эмгектенип иштеген ошо чыгармаларынын результатын көрсөтүшүп, өзлөрүнүн жакшы чыгармаларын аткарып келишти. Балдарга абдан жакты, анткени бардык уюштуруу иштери балдардын убактысын жакшы бөлүштүрүшкөн. Анткени балдар эртең менен туруп, тамактанып, андан кийин ар кандай мастер-класстарга барып атышты. Түшкү тамактан кийин көлгө түшүп, көл жээгинде да ар түрдүү улуттук оюндар, Нептун, ар түрдүү оюндар өткөрүлүп турду. Кечкисин балдар өз өнөрлөрүн тартуулап, ар бир коллектив өзүнүн таланттарын, өзүнүн чыгармаларын тартуулап атышты. Биздин Азем ансамбль ушу фестивалдын эң биринчи ачылыш аземинде эң биринчи номер аткардык. Бул жерде Байчечекей ансамбль менен ошо биздин Кыргыздын улуттук мурасы болгон алтын балалык күйсү менен анан Кыргыздын манасын айтып беришти да балдар. Жакшы чыгарма менен ачтык. Анан ар бир күндө өзлөрүнүн талантын тартуулап, ар бир чыгармаларын аткарып атышты. Мен үчүн, ансамблим үчүн абдан жакшы жетишкендиктерин көргөзүштү.